Марал радиосу ар жуманын дүйшөмбү күндөрү Айлампа программасында укук бузуулар жана кылмыштуулукту алдын алуу боюнча сөз кылат. Уктуруу боунун Баңгизат жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы жана Жарандык союз уюму менен биргеликте даярдалууда. Байланыш телефону 0312 68 0606. Сиз угуп жаткан Айлампа уктуруусунун атайын чыгарылышы биздин алдыдагы 1 саат ичинде биз кыйноолордун алдын алуу иш-аракети тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү күндө ар бир жаранга моралдык, юридикалык жардам керек болуп турган учурда ушул кыйноолорго каршы же алардын алдын алуу боюнча кандай аракеттер жүрүп жатат? Сурооңузга жооп алгыңыз келсе, анда сиз 68 06 06 телефон номерин терип байланышта болуңуз. Мындан тышкары Facebook баракчабыз аркылуу келген суроо жана пикирлерге дагы орун беребиз. Студиянын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Алар кыйноолорго каршы улуттук борбордун Чүй облусу боюнча аймактык өкүлү Гүлбарчын Ормонбекова, ал эми дагы бир мейманыбыз Голос Свободы коомдук фондунун өкүлү Асель Койлубаева. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач Гүлбарчын айым, сизден баштайлы. Мына бүгүнкү күндө ушул улуттук борбор иштеп жаткандыгына албетте бир топ убакыт өттү. Кыргызстанда кыйноолордун бери 80-85% күнөөсүн мойнуна алдыруу максатында жасалат деп улуттук борбор аныктап келди эле. Негизи ушундай ырайымсыз мамилелердин жообу бүгүн кандай берилип жатат? Бул маселе боюнча биздин баяндамаларда көрсөтүлгөндөй 2016 жылдын 80-75-80% бул сиз айткандай эле мойнуна алдыруу жана башка да кесепеттер негизинде болуп турат. Булардын негизи орус тилинде айтканда раскрываемость, ачылуусун тездетүү максатында. Кылмыштын бет ачылуусу, тездетүү аркылуу же ачылбаган иштердин жагдайын башка кишиге илүүнүн максатында жүрүп жатат. Ошондой эле бул бирден бир максаты. Бирок биздики негизи кыйноодон тышкары жана жагымсыз мамилелер, мисал алганда шарттары болбогон учурда да биз иш-аракеттерди жүргүзүп жатабыз. Адам ал жерде жабык жайда жана бул мамлекеттин астында отурат. Мамлекет бардык жагынан көзөмөл кылышы керек. Анын ден соолугу, анын башка иш-чараларды аткарууга, кат жазуу, сүйлөшүү мамлекет өзүнө милдеттенме алууда. Ошол себептен биз ошону көзөмөлгө алып жатабыз. Мына Асель айым айтыңызчы, баягы сиздер мындай көз карандысыз коомдук бирикме катары ушул улуттук борбордун жасап жаткан ишине мындай мониторинг жасап, аларга кандайдыр бир деңгээлде жардам берип келе жатасыздар да. Улуттук борбор уюшулгандан бери ушул биздин өлкөдө кыйноолордун алдын алууга мындай канчалык деңгээлде жардам бере алды? Уюмдун потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрү кандай болууда? Биринчиден сурооңузга жооп бергенден мурун мен ошо сиздерге чоң рахмат айткым келет. Ошо жергиликтүү элге ушул кыйноо проблемасы боюнча маалымат жетиш керек деп ойлойм. Анткени жергиликтүү элге көп маалымат жетпей калат. Шаардын тегерегинде, шаардын ичинде маалымат биз берип турабыз, интернет аркылуу көп маалымат тарайт. Бирок айыл жергелеринде бул кыйноо проблемасы боюнча көп маалымат жетпейт, өздөрүнүн укуктарын билбейт. Бул биринчиден сиздерге ошон үчүн чоң рахмат. Экинчиден биз бул улуттук борбор кыйноо боюнча улуттук борборго биз кандай деп баа беребиз? Иштеп жатышат. Бирок жанагы орусча айтканда человеческий потенциал деп коет. Ушундай адамдык потенциал бир аз жетишпей жатат. Бирок жанагы эл аралык уюмдар, бизге окшогон ушундай граждандык уюмдар жардам берип жатабыз. Биз дагы ушул улуттук борборлор менен кошулуп баягы мониторингке чыгып жатабыз. Кадимкидей рекомендацияларды келтиребиз, ишти жакшыртуу үчүн жардам беребиз. Мисалы булар таап чыккан случайларга биз сөзсүз түрдө юридикалык жактан жардам бергенге аракет кылып турабыз. Бирок сөзсүз түрдө бул жаш органга дагы бир канча деген аракет кылыш керек. Мен азыр 5 деген бааны эч кое албайм. Бир 3 деген бааны, мында ачык айткан 3 деген бааны коём. Булар эми таарынбаш керек, анткени мындай акыйкат караш керек. Акыйкат караш керек. Көп деген жумушту жасап жатышат, бирок ал жумуштун
мындайча айтканда натыйжасы жакшы чыкпай жатат деп айтса болот да. Бул эмнеге байланыштуу бул болуп атат? эксперттик потенциал, бул органда эксперттик потенциал анча мынча жетишпей жатат. Анткени кандай деп айтсам, бул жерге мындай методологический подходдорду көбүрөөк киргизиш керек болот. Анткени бул кандай десем, бир мисал подход менен иштегенде бир убакыт керек да, ал убакыт керек, мисал эффективдүү болду же болгон жокпу деген таянак чыгарып, анан башкача жол менен иштеш керек. Ошондо тыянактарды булар азыр чыгарып атышат да, жаңы. Ошон үчүн эми депутаттар деле баягы айтып аткан чыгар, эми жакшыраак иштегиле деп рекомендация кылып аткандыр. Булар ошон үчүн аракет кылып жатышат абдан. Буларга биз только көмөктөшүбүз керек. Кеп эле жанагы жамандай бергенде эмес, биз өзүбүз да аракет кылып жатабыз. Ошо жанагы баяндамаларда сиз айтып кеттиңиз да, өткөндө ошо жогорку кеңештин тармактык комитетинде кыйноолордун алдын алууга каршы туруу боюнча улуттук борбордун жетекчилигинин маалыматы угулду. Анда сиз белгилегендей бир топ сын пикир, сунуштар айтылды. Эми парламенттин кеңири жыйынында булар доклад бергени турат. Анда кандай анализ жасалат ишке, анда убакыт көрсөтөр. Бирок дагы бир жагдай жөнүндө сурагым келип атат. Мына бейөкмөт уюмдарынын демилгеси менен анан парламент депутаттар иштеп чыккан мыйзамында кыйноо фактысы катталган бардык жерлерге, анын ичинде жабык жайларга күтүүсүз жана ыкчам барып мониторинг жүргүзүү укугу дал ушул улуттук борборго берилген да. Анан бул канчалык деңгээлде натыйжасын берүүдө, ошол улуттук борбор ошол берилген полномочияден аткарганга шартын түзүп мүмкүнчүлүгү жетип атабы? Же кээде сиздер дагы көз каранды болуп калган учурлар кездешеби? Бул суроого мындайча жооп берет элем. Биринчиден биз деген бейөкмөт уюмдар менен тез байланышта иштешебиз. Анткени биздин координационный совет деген башкы органыбыз бар. Анын мүчөлөрүнө 8 бейөкмөт уюму кирет. Ошондон тышкары 2 депутат омбудсмен. Биз башка уюмдардан, башка мамлекеттик уюмдардан такыр айырмаланабыз. Анын себеби ушунда: биздин башыбызда 8 бейөкмөт уюму, 2 депутат, бир омбудсмен турат. Бизди тандап алууда ар бир мамлекет кызматкерин тандап алууда бул координационный советтин чечими эң негизги. Жана директорду биздин иш аракеттерибизди жүргүздө координационный совет жылдын башында жолдомо кайсы органдарга бүт тараптан жүргүзүүнү, ар тараптуу текшерүү жүргүзүүнү булар аркылуу көрсөтүлөт. 8 бейөкмөт. Башка мамлекеттик органдар мисалы алганда, алар кадровая служба, то есть кадровый орган аркылуу келишсе, биз болсо ушу координационный совет аркылуу жумушка келебиз. То есть бизди тандоодо жеке гана мамлекеттик орган эмес, бейөкмөт уюму депутаттар тандоодо салым кошушат. Ошондой эле себеп биздин иш аракеттерибизде алардын көргөзмөсү менен жүрөт. Эң негизинде айтарым, биздин мыйзамда көрсөтүлгөн бизден ишти, жана кыйноо фактысы табылган учурда биз кыйноо фактысын далилдеп, аны сүрөткө тартып, врач чакырып, негиздеп туруп, биз аны прокуратура органдарына өткөрүп беребиз. Бирок ошол каалаган жерге, кыйноо фактысы бар жерге, абак жайларга, жанагыдай убактылуу кармоочу жайларга күтүүсүз барып текшерген укугуңуздардын ачык пайдаланып атасыңарбы? Ооба, күтүүсүздөн текшерип. Да көз карандылык жок, Ар бир уюмга жолтоо болгон учурлар болбойбу? Болот, андай учурлар болгон. Аны биз жашыра албайбыз. Бул биздин эме боюнча баяндамабыздын негизинде 2016 жылы 12 факт катталган, андай воспрепятствие, то есть тоскоолдук кылган. 2015 жылы 5, 2014 жылы 11 факты болгон бул боюнча. Эң негизинен бизге каршы чечпей, ГКМБ органынан. Биз күтүүсүз учурда келген убакта кыйла учурлар болгон. Биздин негизги ишкердикке тоскоолдук кылган. Ошол тоскоол болгон учурдагы аракетиңиздер кандай болот? Ал тууралуу азыр бир аздан кийин айтсаңыз, анткени байланышта угарман күтүп жатат. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кесиптүү майрамыңыздар менен эртеңки келе жаткан. Рахмат. Айтайын деген мындай да айтсаңыздар, мен мына улам барактап атат да, мына чоңуз. Мен бир нерсени айтайынчы.
Мына бейөкмөт уюмдар айылдарга барсаң эч ким эч кандай пыткага деген жок. Мына мен коомдук ишмер катары айтып коеюн. Анан силер пытка десе баягы зордук зомбулук десе эле СИЗОдон же түрмөдөн издештин кереги жок алар. Аларды айылдардагы баягы ата-эненин ордунда балдардын азыркы мына суицид башка нерселерге окшогон нерселер бар. Аябай кыйноо. Ошол айыл өкмөттөр жергиликтүү бийлик менен иштесеңер аябай сапаттуу болмок. Ал жерде ишеним телефонуңар деле жок экен да. Мен түшүнүп атам, мен бейөкмөт болгондон башка жактан каржыланып аткандан кийин баягы мындай көрсөтмө үчүн 12-13 деп койгон. Мен ойлойм, бул деле жакшы, бирок бул аздык кылат да. Мына чоңгустур айтып атат, мунун бир жыйынтыгын чыгарып бир жылда. Мына бир жылдын ичинде ушунча болду деп пресс-конференция деле бербейсиңер, башка кылбайсыңар. Мен ойлойм, бул чындыгына муну жайылтыш керек да. Шаар деле отуруп алып, баягы техника жетишкен жерде отура беришиң керек. Кыргызстан тоолуу аймак болгондон кийин өткөдүрүп колдон келсе жергиликтүү бийликтер менен ошол жерде мына министрия юстиция жумалык күнү өткөрдү, бир жума кыдырып бекер консультация боюнча. Ушундай нерселерди өткөрсөңөр биз эле колго алыш кылат элек. Анан азыр мен угуп атам ушундай нерселер. Чын эле көп да Кыргызстанда биз билбеген нерселер. Рахмат. Угармандын жүйөсүндө бул абак жайларда же убактылуу кармоочу жайларда эмес, айылда, мисалы үй бүлө ичинде деле ушундай кыйноолор болот деген ойду айтып атат да. Асель айым, сиздин пикир? Сурооңуздарга чоң рахмат. Мен биринчиден айтып кетет элем, биз борбордук шаарда эле отуруп жасаган жокпуз бул жумушту. Биздин мисалы ушул областта иштеген өлкө боюнча 18 уюм бар. Ошол 18 уюм биз биргелешип коалиция түзгөнбүз. Кыйноого каршы коалициябыз бар. Жергиликтүү аймактарда ал коалиция иштешет. Бул сиз айткандай жанагы жабык жайларда эле гана эмес, жана үй бүлөдө болот деп. Жок, сиз туура эмес мындай бөлүп атасыз. Анткени үйдө болгон зомбулук бул анча-мынча башкача квалификацияланат да, мындайча айтканда. Бул жактан бул кыйноо жалаң гана милиция кызматкерлери аркылуу, медициналык кызматкерлер аркылуу жасалган кылмыш иши. Биз ушу боюнча иштейбиз. Үй бүлөдө көрсөтүлүп жаткан зомбулук боюнча бул деген бытовой насилие деп коет. Бул жакта социалдык кызматкерлери бул жакта деген мисалы деген башка уюмдар, башка органдар иштеш керек. Бул жакта кыйнооду айтып аткан себеби биз башында балким баягы толук маалымат бербегендиктен мындай кичине мындай алмаштырып жатышкандыр. Жалаң гана кызматта отурган адамдан келген бул зомбулук боюнча биз иштейбиз. Айыл жергесинде деле биз иштеп эле жатабыз. Бул билбейм. Гүлбарчын айым, айтыңызчы, мисалы жана сиз белгилеп өтпөдүңүзбү, биздин ишибизге жолтоо болгон айрым мамлекеттик структуралар бар депчи. Аларга кантип сиздер туруштук бересиңер? Ошондой сиздердин ишти алып барууга жолтоо болгон учурдагы аракетиңиздер. Рахмат. Мен буга чейинки суроого да кошумчалап айтып кетким келет. Биз мыйзамдын негизинде көрсөтүлгөн болчу жабык жана укуктарды, например, психиатрический больницалар, же балдар үйү, инвалидтер үйү жана карылар үйлөрүн, аскердик бөлүмдөр, ошондой эле жабык мекемелер, жай СИЗО, ИВС колонияларды текшеребиз. Бул мыйзамдын чегинден ары чыга албайбыз. Зомбулук, үй бүлөдөгү зомбулук бул башка органдарга. Биздин ар бир райондо, ар бир областта биздин өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Ал өкүлдөр элдер менен ич чара иштерин жүргүзүп жүрөт. Жана бизге тоскоолдук келген органдардын болгон учурда тоскоолдук биз деген мыйзам чегинде акт түзүп, аны генералдык прокуратурага жөнөтөбүз. Себебинде бизде мыйзамда жана кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн, бизге тоскоолдук кылган учурда кылмыш жаза кодекси боюнча ар бир адам ошо тоскоолдук кылган жоопкерчиликке тартылат. Ошонун негизинде биз мамлекеттик органдарга, генеральный прокуратурага кайрылуудабыз. Мен берген суроого жооп берип койсоңуз. Тоскоолдук кылган учурда эмне кылабыз? Ошон макул. Уланталы канда программабызды биздин студиянын номери 680606. Биз бүгүн кыйноолорго каршы аракет кылуу, ошондой эле башка катаал адамкерчиликсиз мамилелерге жасалган аракеттер, алардын алдын алуу иш аракети жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Талкууга катышкыңыз келсе 680606 телефон номерин териңиз. Биз түз байланыштабыз. Саламатсыздарбы? Угатабыз сизди. Мен бул жерге бир суроом бар эле да. Мен бир
немеге туш болуп калдым да мен бир мына жерде мал чогуу иштемедим. Гаварлашпа айыл өкмөтүндө. Анан катуураак сүйлөсөңүз. Гаварлашпа айыл өкмөтүндө малчы болуп иштейм. Мен өзүмчө. Анан бир кишинин атыны ошо мал багып жүрүп минем да. Анан баягы ат сууга түшүп кетти да. Кушап койсом бускеге түшүп кетип өлүп, аны барып телефонго тартып алып бүт эмес доказательство бар. Эми ошону менин мойнума илип койду. 4 айдан бери бекер иштеп берип атам. Күчкө салып менен иштеп эметип атат да. Анан азыр кете сүйлөшүп 4 ай иштеп бердим, ыраазы болуңуз десем, жок, дагы 3 ай иштеп бересиңби деп. Мен күчкө салып, анда мен кетем десем, жок, сен кетсең кете турган 70 миң атка төлөп кой, анан кете бер. Деп менде азыр өзүм мал чоксом 1 сом тыйыным жок. Бала багыра багышым керек. Кайга карыган болот? Ким күчкө салып атат? Ошол менин хасарымда малдын ээси. Сиз сөзсүз түрдө бизге кайрылсаңыз болот, биз консультация жардам беребиз, бирок бул сиздин азыркы айтып аткан ситуацияңыз бул кыйноо эмес. Бул сиздердики ортоңуздардагы баягы келишпестик болуп, мындай ал сизге карата мындайча айтканда кылмыш жасаптыр да, бирок сиз арыз менен эч жака кайрылган жоксуз да, туурабы? Бирок сиз эгерде 0555 62 35 82 мына ушул телефонго чалсаңыз, сизге жардам беренге аракет кылабыз. Кошумча жооп берген маалымат барбы? Бул деген биздин кыйноолорду алдын алуу борборунун иш аракетине кирбейт. Сиздин иш-чара бул деген малды баккан кишинин негизинде сиз деген милиция органдарына жана прокуратура органына арыз жазышыңыз керек. Анткени бул себеп боюнча бул сизди иштеттүү бул башка жаза кодексинин башка беренелерине жатат. Угатабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен аттым Эркин болот. Мен иштеп чыгарган заводдон сиздерге. Менин агам өмүр бою соттолуп кетти, эч күнөөсү жок эле. Ошого жардам бере аласыздарбы? Теминдин соту дагы туура эмес чыгып барган. Чүй облусунда соту туура эмес чыгып барды да. А сиз жогорку башка инстанцияларга кайрылып көргөнсүз да, Ошо жогоркуга жазып отурабыз, бирок ошо жогорку деле ошо кеминдикин, чүйдүкүн кайталап Азыр агаңыз кайсы жерде? Азыр агам ошо СИЗОдо болуш керек. СИЗОдо, биз шаардык СИЗОдо. Сиз фамилиясын, аты жөнүн таштап койсоңуз, биз ага жолугушуп, ал кишиден арыз алып, иш аракеттери жүргүзөбүз. Сиз неме кылбайсызбы? Мен сиздер номеруңузду берсеңиздер, мен ошо сизге чалып байланышайын. Мен 0550 0550 999 222. Ушул угармандын суроосун улай эле Гүлбарчын айым сизден сурагым келип атат да, бул угарман айтып атпайбы, мындай күнөөсүз жерден камалып кетти, мындай соттолуп атат мынча жылга деп. Ошол ишке дагы соттун ишине кийлигишкенге сиздердин полномочияңыздар барбы? Бул жерде ал кыйноо фактысы жөнүндө айткан жок да. Бул киши боюнча биз деген ал кишиден маалымат алалы деп атабыз. Эмне үчүн эч күнөөсүз отурат дейт. Аны ошо кармаган учурда сабаго, кыйноого алындыбы, алынган жокпу? Биз туугандар аркылуу эмес, өзүнөн алганга милдеттебиз. Сот ишине эч ким кийлигишке, эч ким мыйзамдуу аракет эмес соттун ишине кийлигишүү. Биз соттун ишине эч качан кийлигише албайбыз. Биз ал кишиден арыз алганга же кыйноо болгон фактысы болсо. Дагы бир жагдай, мына чындыгында ошол укук коргоо органдары көп учурда мейли абак жайда болобу же убактылуу кармоочу жайда болобу, баягы уруп сабоо, кылмышты кыйнап мойнуна алдыруу сыяктуу көрүнүштөр көп кайталанып атат да. Анан эң негизгиси ошол кыйноону жасаган адамдардын жоопкерчиликке тартылбай калышы көп суроону туудуруп атат. Бул жерде мына ошол көзөмөл органдары менен бул кыйноолорго каршы улуттук борбордун ортосунда бир карама каршылык бар деп айтсак болобу? Асель айым. Мен бул аябай негиздүү суроо деп мен эсептейм. Бул эмне себептен бул көрүнүш чечилбей жатат. Мына биздин өлкө саясий эркти билдирип, ошол кыйноого каршы биз иштейбиз. Деген үстүнө улуттук деген макамды берип койду, бул борборго. Улуттук деген макамды берди. Мына аябагандай деген зор деген иштерди мамлекет тараптан жүргүзүлүп жатат. АК үй тараптан да жүргүзүлүп жатат. Парламент иштеп атат.
мына мыйзамдар кабыл алынды, мисалы улуттук борбор пайда болду, ага карата мыйзам пайда болду, көптөгөн жумуштар жүрүп жатат. Жана Стамбульский протокол деген медицина жанагы министерство здравоохраненияда кабыл алынып, жанагы эл аралык принциптери боюнча документтештирүү боюнча мына жумуш жүрүп жатат. Ошого карабастан эмнегедир мына карасак бул кыйноо фактысы боюнча эч азайбайт дагы. Милиция кызматкерлери жанагы жоопко да тартылбайт. Мунун эң биринчи себеби эмнеде? Бул натыйжасыз иликтөө. Чала иштер келген улам, чала иштер келип атат. Сотко жеткенде ал үзүлүп калып атпайбы? Кайра артка жиберип атат. Коррупциялык элементтер бар бул жакта. Эң жаман нерсе, эң жаман практика бул соттордо жүрүп жатат. Мына прокуратуранын биз баягы бизде жакшы мындай орусча айтканда сотрудничество жүрүп жатат. Генералдык прокуратура тарабынан көптөгөн иш жүрүп жатат. Бирок система өзгөрүлбөй жатат. Ал жакта да анткени алар өздөрү тергешет, өздөрү кармаганда баягы обвинение утверждать этишет. Бирок мисалы 10 заявление түшсө, 10 заявлениенин бирөөсү боюнча алар иш мисалы козгоп жүргүзүшөт да. Башка иштермен алар мисалы жүргүзбөй коюшу мүмкүн, потому что ал жакта системасы мындай карама каршылык болуп бири-бирине мисалы. Ошон үчүн булар мисалы баягы биз иштеп атабыз дегенде сыяктуу болуп, мисалы бир иш козгошу мүмкүн. Ошол ишти тергеп келип сотко жеткизгенде ал сот мисалы Верховный сотко чейин соттошуп барсак, ал жактан мына акталып чыгып кетип атат. Мына биз 2014-жылы Темирчиев Самат деген бала, мен аты жөнүн ачык айтып атам, анткени биз СМИге чыгарганбыз бул адамды. Сокулук районунда 2-этажында, Ички иштер министрлигинин Сокулук районунда 2-этажында булду кыйнап жана физикалык, психикалык зомбулук көрсөткөн убакта бул чыдабастан 2-этаждан секирип кеткен. Бул иш боюнча иш козголуп, биз соттошуп, баягы юридикалык жардам берип, реабилитация жана медицинский жардам берип келдик. 3 инстанция тең мына мындайча айтканда 4 бала, 4 опер кызматкери жоопко тартылган болчу. 1-инчи инстанцияда, 2-инчи инстанция, 3-үнчү инстанцияда мына кабак кагышын дебей, мына актоо өкүмүн чыгарып таштады. Ошол акыркы сотто мен өзүм барып катыштым, баягы соттордун көрөйүн деп, анткени жогорку сот деп ойлойсуң да, бул акыйкаттуу чечим чыгарат экен деп карап отурсам, 5 мүнөттө болгон жок жана соттук отуруму. Мына отурган жанагы кыйноого кабылган баладан мындайча айтканда тактап маалыматты алышкан жок ал соттор. Эмне үчүн секирдиң, кандай жаракаттарды алдың, мына материалдарды да окуган мен көргөн жокмун. Бат-баттан сурап туруп эле чыгарып койду бизди, биз кирдик, мына актап салды. Ал баланын эми шагын сынганын көрсөңүз, ал деген болду эжеке, мага эч кереги жок деп такырымдай неметкиси келбей, кайра айылга нарынга кетип калды. Андай көрүнүштөр көп болуп атат, мисалы. Ошон үчүн мен ушу сот органдарына абдан көп ушундай нааразычылыкты билдиребиз да. Качан оңолот, билбейм. Байланышта дагы бир угарман бар, саламатсызбы? Угатабыз. Кечирип коесуз, мен кайра чыкканга туура келип атат. Мына мен угуп отурам да, сиздер айтып атасыздар, биздин мүчөбүз депутаттар бар, башкалар бар. Алар эмне жардам бербей атам да? Силер мындай между нами айтканда посредник экенсиңер да. Мына айткылачы бир жылдын ичинде канча адамга жардам бердиңер? Мен ошону айтайын деген, мына угуп турсам, айылдаларды айтсам, эме кылбайсыңар да. Ошо туура айтып атат алып баруучу. Канча зордук кылган балдарга милиция органдары, укук коргоо органдарына канча өздөрүнө каршы кылмыш ишин козгогонго жардам бердиңер. Силердин күнөөңөр ошо алып чыгып атканда мындай элге резонанс кылып, же болбосо журналисттер менен иштеп, пресс конференция бербегениңерден болот. Анан жаап койгондо соттун биздин Кыргызстанда соттун кандай экенин билбейсиңерби? Рахмат. Саламатсызбы? Дагы жолу мен бул суроого биздин мандатты сизге дагы түшүндүрө кетейин деп атам да, кылмыш ишин биз козгобойбуз. Биздин эң негизги милдет бул деген алдын алуу. Биз жабык жайларга жана убактылуу кармоочу жайларга, балдар үйлөрүнө барып, бизден ошо кылмыш кыйноо болбосун деп алдын алуу. Ал балдар менен сүйлөшүп, ал балдар менен биз деген алардын укуктарын түшүндүрүп, ошо жерде иштеген, жабык жайларда иштеген кызматкерлерге айтып, бул кылмыш иши деп. Биздин эң негизги милдет мыйзамга ылайык жана бул мыйзам
факультативный протокол, оондун факультативный протокол негизинде кабыл алынганда эң негизги бул алдын алуу, кылмыш ишин козгоо жана аны алып баруу бул прокуратура органдарында жана андан аркы ишти сотто катышуу бул омбудсмен акыйкатчы органдарында сотко катышуу. Биздин эң негизги, эгерде бул фактылар билинсе, биздин мыйзамда бизден ошо фактыны далилдеп туруп прокуратура органдарына өткөрүү эң ушул жолубуз. Кошумча Жок, бул улуттук борбордун миссиясы баягы адамдарга жардам берип жана иликтөө ишин жүргүзүү эмес. Адамдар мындай кичине может туура эмес түшүнүп аткандыр. Бул Гүлбаршын айым айтып кеткендей, булар алдын алуу үчүн булар баягы мониторинг жүргүзүшөт. Бирок кыйноо фактысы билинип калса, булар сөзсүз түрдө сен далилди эч качан алардан чогулта албайсыңар. Алардан арыз түрүндө баягы алып прокуратура органдарына маалыматты жеткизиш керек. Булардын эң негизги миссиясы ошодо. Анан прокуратурага жеткизген убакта ал прокуратурадан улам маалымат алып туруш керек. Кандай иликтөөнү жүргүздүңөр? Результаты кандай? Иш козголдубу, козголгон жокпу? Ошону гана чогултуп, анан эгерде алар натыйжасыз иликтөө жүргүзсө, ошонун эмне себебин мисалы жазып парламентке алар баяндама киргизиш керек. Ошону булар жасап жатышат. Мисалы биз булардан маалымат алган убакта биз сөзсүз түрдө юридикалык жардам бергенге аракет кылабыз. Мен угармандардын эсине да сала кетейинчи, мына ушул кыйноолорго каршы улуттук борбор болсо, жаңылбасам, көз карандысыз мамлекеттик орган катары 2012-жылы түзүлүп, ал эми өзүнүн багы жигердүү ишмердүүлүгүн 2014-жылдан баштаган деп айтсак болот. Андан бери болгону 3 жыл гана убакыт өттү. Азыр дагы бир байланышта угарман бар. Угалы, саламатсызбы? 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 Айта бериңиз, аты жөнүңүз? Атым Урмат. Кечирип коесуз. Сизде бир суроолор да, просто. Буга чейин, например, бул преступник отургузганда, мисалга преступникти жөн эле отургузуп койбойт да. Канча деген адвокат ойнойт, канча деген экспертиза ойнойт. Анан бар сотко барат да. Алып барып бир гана оперлерди алып барып эле уруп же болбосо милиция укуктар уруп эле алып барып отургузуп койбойт да. Канча киши ойнойт бул жерде. Өзүңүздөр деле юристтер карайсыздар, апарып бирөөнү отургузуп коюш, бирөөнү жөндөн отургузуп коюш өтө кыйын да. Если жөндөн урган болсо, любой коркоочу аты жетет дагы. Жөндөн урган болсо, жөндөн урганга аты жететкен милициялар канчасы отуруп атат, чындап келгенде. Рахмат. Рахмат сурооңузга. Ооба, 21-кылымда бул жат көрүнүш, кыйноо деген сөз. Кыйноо биз десе биз элестетебиз да, орто кылымдарда кыйноочу. Бирок деген бул көрүнүш мен көзүбүз менен көрүп атабыз, болуп атат. Бул деген ооба, бир эле орган алып туруп камап жаза чыгарып койбойт, но ошо сабагандын, ургандын кесепетинен ал киши ал кылмышты өзүнүн мойнуна алып атат. Ооба, мен кылдым, кылбаган учурда кылдым, жасадым деп бүт керектүү документтердин баарына колун коюп берип атат. Биз азыр суроолор боюнча да только ички иштер кызматкерлеринин ишин карап атабыз. Бирок мындай көрүнүш башка жерлерде да болуп атат да. Бул деген жабык жайларды айтып атпаймынбы, психиатрический учреждение кээ бир кишилер отуруп калып атат, эч кандай документсиз эмесиз. Алардын да укуктарын кароого биз милдеттүүбүз да. Анан мисалы ушул жерден айта кетүүчү нерсе, баардыгы эле мындай кыйноо фактысы болгон учурда күч структурасынын кызматкерлери жазасыз калып жатат деп айтуу дагы мүмкүн эмеспи? Мисалы, соңку эле бир мисалды айта кетели, баягы 4 милиция кызматкери боюнча, мисалы, өзүнүн кызмат абалынан аша чапкандык менен пайдаланды деп аларга мамлекеттин пайдасына 8 миллион сом айыппул төгүү чечими кабыл алынбады беле. Бул дагы бул менимче апрель айында болгон окуя эле, кийинчерээк чечим кабыл алынды. Сиз Москва районундукун айтып атасыз да, Москва районундук. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери болсо керек эле. Булар ошол жөнүндө айтып атам. Булар Кылым шамы укук коргоо уюмуна кайрылышып, анан ошолор жардам берген. Эсиңизде болсо керек, Кылым шамы биздин партнер болуп эсептелет. Ал мен билдим, сиз кайсы иште айтып жатасыз. Мындай, мына бизде 4 эле өкүм бар азыр. Баягы обвинительный болгону 4 бул 4 гана өкүм бар. Бир гана өкүм, бул бир гана өкүм менен адамдар, мына милиция кызматкерлери кесилип түрмөдө отурушат. Калган 3 өкүм боюнча милиция кызматкерлери
боштондукта жүрүшөт. А бул штраф деген эмне деп түшүнсө болот? Бул штрафты деген өмүр бою булар созуп, ай сайын 20 сомдон төлөп коюп жүрө берсе болот да. Бул деген мыйзамга ылайык эмес чечим болуп саналат. Бул эффективдүү эмес чечим болуп саналат. Бул жерде коррупционный элемент жатат деп биз айтып жатабыз. Жана буга чейин айтып кетти го Гүлбарчын айым, жанагы суроо берди го бул жакта жигит күнөөсүз адамдар эмне кантип эле кармала берсин деп. Бул абдан кызыктуу суроо, анткени мындай суроону көбүнчө бизге деген милиция кызматкерлери өздөрү берет да. Биз эмне жөн эле адамдар кармап коюп турубузбу деп. Бирок тилекке каршы документтерди, материалдарды карап отурсаң, именно ошо күнөөсү такталган эмес болуп чыгат да. А бирок соттук органдары ушул милиция тарабынан иликтөө жана натыйжасыз иликтөө жүргүзгөндөргө соттор көздөрүн жумуп ал адамды соттоп жатышат. Ошондуктан бизде мындайча айтканда беззаконие болот. Программабызды улантабыз. Биз бүгүн кыйноолорго каршы туруу, алардын алдын алуу темасында сүйлөшүп жатабыз. Студиянын меймандары кыйноолорго каршы улуттук борбордун Чүй облусу боюнча аймактык өкүлү Гүлбарчын Ормонбекова жана Голос Свободы коомдук фондунун өкүлү Асель Койлубаева. Байланыш номерибиз 680606. Мындан тышкары сиздер Facebook баракчабыз аркылуу дагы ушул темага байланыштуу сурооңуздар болсо калтыра аласыздар. Кийинки угарманды угуп көрөлүк. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Азыркы берген мен Эркинмин. Эркин мырза, угуп атабыз. Азыркы берген 0550 999 222 деген номеруңуз туура эмес болду. Мен азыр өчүрүп койгом. Мен сиз номериңизди таштасаңыз азыр жазып алып анан эфирден кийин байланышам. Номериңизди айтсаңыз. Сиздин номеруңузду берейинчи, мен өзүмдүн номерумду телевизордон берген. Сиздин номеруңузду менен жазып алайын. Анда сиз биздин режиссерубузга калтырып коюңуз, анткени Гүлбарчын айым азыр түз эфирде отурат да, сиз менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү жок. Эфирден кийин сиз менен байланышат. Макулбу? Уланталык программабыз. Эми бизге келген дагы бир топ Facebook'тагы суроолор бар, мына ошолорго көңүл бөлөлүчү. Угарман кайрылган экен. Азыр дейт, көпчүлүк балдар үйлөрүндө дейт да, кыйноо фактысы бар экенин байкап жүрөм дейт. Же алардын эмгегин түздөн түз эксплуатациялап, же аларга ырайымсыз мамиле кылган учурлар кездешет. Аларга сөзсүз арыз менен кайрылуу зарылчылыгы барбы деп кайрылган. Биз деген балдар үйүндө балдар бу деген жашы жете элек, 18 жашка жете элек. Алар деген түздөн түз арыз менен кайрылуу деле кайрылуусуз эле бизге маалымат берген учурда эле Жарандар деле маалымат бере алышат. Маалымат берсе, биз ошо факты боюнча барып, ал жагдайды текшерүүгө укугубуз бар. Дагы угарман сурап атат. Сиздердин улуттук борборго же болбосо бейөкмөт уюмдарга жазган арызыбыз бир кыйноо фактылары боюнча аты жөнү көрсөтүлүшү керекпи же жашыруун анонимдүү арыздар кабыл алынабы деп кайрылган. Анонимдүү арыз менен иштеш абдан кыйын. Бул арыз деп да саналбайт. Эгерде фактыны билгизип, мисалы биз толук юридикалык мисалы жардамды берип, эч жакка чыгарбастан бул маалыматты жардам берип, адамга түшүндүрөбүз толугу менен бул мындан ары кандай чаралар көрүнүш керек. Эгерде адам макул болуп биз менен иштешебиз десе, ал деген аты жөнүн ачып официалдуу түрдө биз анын атынан биз прокуратура органдарына жана ГКНБ органдарына кайрылабыз. А эгерде жөн эле анонимдүү түрүндө келип кайрылып жөн эле баягы. Бирок кээ бир адамдар баягы өзүнүн дагы керт башынан чочулаган, өмүрүн тобокелчилдикке байлагысы келбеген учурлар кездешет да. А мындай учурда кандай болуп чечилет? Биз мындай учурларда сөзсүз түрдө жардам берип, медицина тараптан медициналык жардам көрсөтөбүз. Сөзсүз түрдө бул биринчиден, экинчиден ал адамдан биз анонимдүү түрүндө деле эгерде бизге дагы ачылгысы келбесе, баары бир биз жана баягы арызын алып коюп, өзүбүздө документация жүргүзүп, ал адамдын жана физикалык, психикалык келтирилген зомбулугун сөзсүз түрдө документтештиребиз. Анан жанагы коркунуч пайда болгон жок, коркунуч пайда болуп турган мезгили өткөндөн кийин биз кийин деле мисалы жарым жыл өтөбү, 1 жыл өтөбү биз ал ишти кайра козгоп, ал иш менен кайра арыз менен кайрылсак болот. Биз ошону түшүндүрөбүз. Бул азыркы ушул моментте ал бере албай атса, биз аны түшүнөбүз, анткени биз баягы аны эч кандай укугубуз жок, ал адамдын мындай зыян алып калыш үчүнчү.
Ошон үчүн биз күтөбүз. Качан гана коркунуч өтүп кеткенден кийин арыз менен кайрылабыз. Кийинки угарман, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Мен ушу катар айтайын эле. Айтыңыз. Конок маселе бизди билет, ушу Ленинский проводунун 5 метр кызматкерлерин жабыктаган адамга катышчы. Жактан бир угарман дагы суроо берип атат да. Ушундай чоң юристтер канча деген тергөөчү экспертизанын жыйынтыгы боюнча адамды жөн эле камап коюш болбойт да депчи. Ошол адамга кичине ушул башынан өткөргөн адам катары түшүндүрүп берейин дедим эле да. Бул милициялар кармаган моменттен тартып эле өздөрүнүн жалган көрсөтмөсү боюнча объяснитель алмайынча сени салаган. Муну деген ички иштер министрлигинин мындай айтканда процентовкасы бар да. Туура. Бетин боюнча. Ошо системасын жокко чыгармайынча адамды кыйнаган факты болбойт. Бул зат күчүн механизм мындай айтканда. Экинчи маселе соттор боюнча. Мына 2009-жылы ушул 5 милициянын кызматкери бар. Ошолор бизде талап иш козголот аларга. Ошол кыйын кыйын болду. Ушул жолошо болду бизге канча деген жардам берип, ушуларды мыйзам чегинде жарасын алып бериш. 7 район ушу 5 милиция кызматкерин күнөөлүү деп табылып, 5 кызматкер шаардык сотто апелляция барыш менен кайрылганда, бул милициянын соттору акта эле. Ошонун ичинде электронун акчасы. Эки министр ушундай соттолуп жаткан милиция жумуштан четтетпесе алар орот кызмат бара жатат. Рахмат. Байланыш бир аз начарыраак болуп атат, аны дагы эске алалык угарман. Мен бул угарманды тааныдым. Бул ишке биз баягы юридикалык жактан, медициналык жактан жардам бергенбиз. Мен ошон үчүн айтып атпаймынбы? Бул негизи бул абдан чоң проблема. Бул деген комплекстүү түрдө чечилиш керек. Мисалы бул процентовка деп атат. Процентовкага карата азыр мисалы милиция ички министерство тарабынан азыр жумуш жүрүп жатат. Алар концепцияны кабыл кылып, ошол процентовканы кантип кетириш үчүн ички жана механизмдерди биз жасап жатабыз деп канча жылдан бери жасап жатышат да. Эми булар дагы реформа кылып атабыз. Дагы бир 10 жыл дагы бир реформаласа, анан кийин ишке ашат го деп мындай тамашалап коеюн да. Бул бүтпөйт окшойт булардын реформасычы. Эч кандай натыйжа жок. Анткени адамдарга болгон мамилеси эч өзгөрүлбөйт. Бул адамдарды түшүнсө болот. Бул адамдар бир туугандары, ата-энелери менен кошо ыйлашып канча жылдан бери жүрүп жүрүшөт. Бул 2011-жылдан бери болуп аткан иш. Сот тараптан дагы мындай туура эмес, акыйкаттуу эмес чечим чыгып, мына күйгүзүп жатышат. Мындай адамдар мисалы көп да. Булар жакшы сотко чечиптир, сотко чейин жетиптир. Жетпегендер канча? Арыз менен кайрылбагандар канча? Андай фактылар абдан көп. Угарман эң негизги маселени айтты. Бул деген ошо ички иштер кызматкерлерин ай сайын булар жанагы раскрываемость боюнча отчет бериши. Кылмыштын бетин ачуу боюнча маалымат алыш. Бул ошону биз деген эгерде эң башкачы министерство, ички иштер министерствосу бул процессовканы алып салса, кыйноолордун да фактылары азаят. Ушул алар деген ушул сунушту берди беле? Мисалы улуттук борбор бир мисалы стратегиялык бир багыты катары туурабы? Жыл сайын баяндамаларда бул маселе берилди. Кечирип калдым мен. Бул рекомендацияны, сын пикирди бул улуттук борбордун эң биринчи жанагы немелери приоритети катары берилген болчу. Бул парламент тараптан жанагы чечим чыгарылган. Мындан тышкары жанагы план иштелип чыгылган, жанагы өкмөт тарабынан чоң план иштелип чыккан. Ал пландын ичинде да болуп турат. Ошол себептен гана бул ички министрлерге процентовка катары жана концепцияны кабыл алып, азыр иштеп жатышат. Мен айтып атпаймын, дагы бир 10 жыл иштешет окшойт деп. Анын натыйжасы жок да. Кана адамдар кармалгандай кармалып, зордук зомбулукка кабыл болуп жатышат дагы деле. Эч кандай мындай натыйжасын көрбөй жатабыз. Мындай реформанын чыныгы реформа жүргөн жок. Министрлик тарабынан эме керек да,
ишкерлик бул натыйжасына чыгаруу үчүн да. Саясий эрк. Саясий эрк. Кийинки угарман байланышта, саламатсызбы? Угат атабыз сизди. Айтып бериңиз. Сиз түз байланыштасыз, угарман, айтып бериңиз сурооңузду. Бул кыргыз казак чегарасында элдер өтө албай кыйналып жатат деп айтып атат. Бул кыйноо болуп эсептелеби? Күнөөлүү кандай чара көрөсүз? Бул кыргыз казак эмеси боюнча, бул боюнча биз кыйноого биздин да майзамга дал келбейт. Биз только жабык жайларда жана убактылуу кармануучу жайларда кыйноолорду карайбыз. Улантабыз программабызды. Студиянын номери 680606. Дагы бир угарманыбыз кайрылган экен, мындай дейт. Абак жайларга дейт, айына канча ирет киргенге мүмкүнчүлүгү бар улуттук борбордун адистеринен дейт. Мыйзамга ылайык бизге көрсөтмө берилген эмес, мынчалык эле деп. Бизде канча маалымат түшсө ошончо киребиз. Жана андан тышкары биз өз ыктыярыбыз менен түнкү кирүүгөлөр да болуп турат, ночной. Алдын ала эскертилбестен каалаган учурда эч кандай чектөө көрсөтүлгөн эмес. Угат атабыз, сизде саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кулак сизде, айтып бериңиз. Мына азыр ички иштер министрлигинин реформалоо боюнча сөз жүрүп жатпайбы бул жердечи? Ички иштер министрлиги эч качан реформаланбайт. Мен сиздерге бир четин чыгара кетсем, тиги Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчисин эле карап көрүңүздөр. Аябай оор кылмыш боюнча айыпталуучу азыркы учурда жетекчи болуп отурат. Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын. Ал шайлоо алдында ошондой болуп көтөрүлдү. Тимур Иманкулов деген аябай жакшы адвокат бар биздечи. Ал милицияны, биздеги полиция кылуу боюнча 2006 жылдан бери аябай жакшы закондорду жазып келет. Өзү ички иштер министрлигинде иштечү. Бул кылганы үчүн эмне кылды дейсиздерби? Аны ички иштер министрлигинен айдап чыгышты. Бул темабыз угарман кыйноолорго каршы маселени көтөрүп атат. Кыйноо боюнча деле. Биз азыр мындайда кыйноо жок, тиги тимеле ички иштер министрлиги укмуш иштеп атат деп атпайбы? Кыйноо бардык жерде бар. Эч ким антип айткан жок бул жерде, меймандар. Жок, мен жалпысынан айтып атам. Коомчулукта ушундай сөз бар эмеспи? Тиги погончорлордун өздөрү айтат мындай, биз кыйноосуз иштейбиз, тиги күнөөсүн мындай жакшы далилдейбиз, тергейбиз дешипчи. Бирок кыйноосуз эч кимдин мындай күнөөсүн мойнуна алдыра алышпайт. Ушундай мен мындай неме кылып койсом болот да. Ошол кыйноо жок болуш үчүн конкурстук тандоо керек бул ички иштер министрлигинечи. Ошонун ичинде тергөөчүлөргө конкурстук тандоо керек. Рахмат. Мен урматтуу угарман, мен сизге толугу менен кошулам. Биз жанатан бери студияда ошо сиз айтып аткан идеяңызды биз айтып жатабыз да. Мына мен айтпадымбы, 2 жолу айтпадымбы? Мына милиция тарабынан ошо реформасы айтылганы менен эч реформасынын натыйжасы жок деп айтып атам. Сиз айтканда жана процентовка, конкурсный отбор, мунун баары жанагы пландын ичинде, жанагы өкмөт тарабынан иштелип чыккан пландын ичинде. Бул комплекстүү түрдө гана бул көрүнүштү биз жеңе алабыз. План бар, бирок жартылай ишке ашпайт да. Саясий эрк билдирилген, жана круглый столдо конференцияда айтып эле жатышат, мындай болот, биз иш жүргүзүп атабыз. Кыйноо фактысы боюнча жумуштар жүргүзүлүп атат деп баягы кулакка сиңип калганда, пытка мындай кыйноо боюнча. Жергиликтүү карасаң, система мындай өзгөрүлгөн жок, баягыдай эле ол иш жүрүп жатат да. Абдан мындай удобный болуп атат да буларгачы. Бул жерде дагы бир жагдай, мисалы, ар бир адамдын укуктук жактан сабаттуулугу дагы эң мааниге ээ жагдай окутушойт да. Эгерде кокус бир кырсык деп коелу, эми бул деле кырсык катары эсептелет да. Жаран ушул убактылуу кармоочу жайга алып барылып камалды. Ал эмнени билиши керек? Мисалы, ага адвокат керек да, мамлекет тарабынан кепилденген, акысыз адвокат керек. Анын кызматы
адвокатты аркылуу же болбосо анын алдында гана ал ошол көрсөтмө бере тургандыгы жөнүндө маалыматка эгедир болуш керек да. Бирок көп учурда адвокаттын кошпой эле же киргизбей эле же адвокат керек экендигин билбей эле жаранчы анан кыйноого учурап жаткан жокпу? Ошондой болуп жатат. Көбүн эседе мына биздин элибиз өзүнүн укугун билбей, өзүнүн сабатсыздыгы үчүн мына бул көрүнүштагы тарап жаткандыгында бир себеби да. Эгерде адамдар мына биз иштеп жатпайбызбы, көрүп атабыз, мына ошол эле орустар же болбосо шаарда турган мындай кыргыздар өздөрүнүн укугун билгендер ушундай туруштукту көрсөтүп, мисалы Айтат да, мага адвокат келмейинче мен эч нерсе айтпайм. Кол койбойм. сөзсүз түрдө канчалык кыйноого кабыл болсо дагы алар кол койбойт. Сөзсүз түрдө өзүнүн туугандары аркылуу билгизет, мен ушундай кыйноого кабыл болдум, мага жардам бергиле деп. Алар сөзсүз түрдө адвокатты жалдашат, адвокат келип аларга жардам көрсөтүп, мындай СМИге чыгаранга аракет кылышат. То есть кыйноого кабылгандан кийин сөзсүз түрдө буга каршы мындай эффективдүү жумушту мындай жүргүзүш керек да. Эгерде андай болбосо бүттү, бул иш калып кетет, калып эле кетип атат, билинбей деле калып атат. Анын канчасын биз билбей калып атабыз. Ошон үчүн мындай эл бул проблеманы билип, милицияга туруштук берип, сабасы эле мойнуна албастан, бирок мен бул айтыш, конечно, мындай оңой болот да бизге мындай өзүнө туруштук бериш деп. Мындай ситуацияны алып көрсөк, ал жакта деген абдан мындай психикалык зомбулукту мындай көрсөткөндө адам баласы жана адамдын кадыр баркы тебеленип, ал жакта адамды өзүн адамдай сезбей калат экен. Биз андай адамдарды көрүп жатабыз. Килеген мындай адамдар, эркектер келет, 10 жыл мурун кыйноого кабылгандар мына келип айтып атканда көздөрүнөн жаштар агат да. Ушундай мындай ушундай немелерди биз кездештирип атабыз. Бул деген мындай биз обществого дагы жоготуп болуп атат да. Анткени ал адам уже иштей да албай калат экен. Үй бүлөсүнөн дагы мамилеси да бузулуп калат экен. Өзүнүн аялы менен, балдары менен да мамилеси бузулуп, мындай социалдык жактан да мындай проблемалар башталат экен. Чоң бир психологиялык, социалдык чыңалууга душар болуп атат. Угалык кийинки угарманды, саламатсызбы? Саламатчылык. Кулак сизде, айта бериңиз. Мен неме деген айтайын дедим эле, жанагы вокзал менен Ош базарды бириктирген көчө бар да, Кулиева деген. Ошол жерде вот милициялар көп турат да, жана милиция кызматкерлери. Анан айылдан келген балдарды эле ары бери өтүп аткандарды кармап эле машиналарына салып эле жолдон кыйнап, уробуду капарабыз, силерди мындай кылабыз, жанагы убактылуу учетуңар жок экен, каяктан келдиңер деп туруп эле ошолордон акча ала беришет да. Бул деле кыйноого жатат да. Рахмат, жооп берсеңиз. Көз карашыңар кандай, ошого билейин дедим эле. Боюнча көз караш буга чейинки билдирилген маалымат боюнча мына ар бир адам өзүнүн укугун билбегендиктен болуп жатат да, бул жагдайдачы. Ар бир балдар да алар айылдан келип жанагы укуктук сабаты жоктугунан милиция кызматкерлери аларды колдонуп, ошо мына азыр сен бул кылмыш кылдың, азыр сени ровдга алып барабыз же эме мойнуңа алдырабыз деп кыйнаган. Бул эң негизгиси укугун билбегендиги болуп атат, өз укугун. Эгерде билип эметип болсо ал тез эле мен жактоочу адвокатсыз сүйлөбөйм же болбосо эметпейм деген учурда милиция кызматкерлери өздөрү да тартынышат алар кандайдыр кыйноо болгондон. Бул бала өзүнүн укугун билет экен, бул жөн эле кабыл албайт экен деп кыйнанам. Мен бул суроого дагы кошумча жооп айткым келет да. Бул дагы бир эң чоң проблема. Баягы документ текшерүү деген. Мыйзамдын чегинде, орусча айтканда закон об органах внутренних дел деген бар. Ал жакта деген милиция кызматкерлери адамдардын документин текшергенге кайсыл убакталар укуктуу деген мындай жазылып турат. Жөн эле өтүп бараткан адамдын документин сурап текшергенге алардын эч кандай акысы дагы жок. Бир гана ошол адам жанагы кылмышкер адамга окшош экендигин ориентировкасы бар болсо, шектүү болсо, эгерде ошондой ориентировкасы бар болсо, жанагы бет түздүшү бар, описаниясы бар болсо, ошол убакта же болбосо бул адам жанагы кылмыш иш жасап аткан убакта кармалса, же болбосо бул адамды жанагы жабыркалануучулар бул адам мени урду, сабады, ушул урдады деп түздөн түз көрсөтсө, ошол убакта же болбосо бул адамдын кийими жана кан болуп, колунда бычагы болуп, жанагындай бир кылмыш жасагандын жана белгилери болсо, ошол гана 4 мен айткан причина боюнча милиция кызматкерлери
кармаганга, жанына барып документин сураганга укугу бар. Эми баягы мен мынтип утрированно айтып атам да. Конечно, ал адам жанагы кылмыш жасаган адам ал күтүп отурбайт да документин көрсөткөнчө. Ал убакта башка оперативный жанагы мероприятиялар деп коет, алар жүргүзөт. А баягы байкуш жанагы айылдан келген жаш балдарды, студенттердин документтерин сурап, алардан акчасын алып, ким бербесе жанагы кичине айтышып койсо, аларды желкесинен кармап алып, жана приемник распределитель бар, ошол жака барып отургузуп коюшат. Соттон болсо постановленияны алып келишет. Ал жакта да чоң проблема. Ошон үчүн мен көбүнчө ушу жаш балдар ушундайга чалдыгат, жана кыйноого дагы жаш балдар кабыл болушат да. Мен айтып коет элем, милиция кызматкерлери эгерде сиздерден келип документ сураса, биринчи өзүнөн сураңыз документти. Ал деген мыйзам чегинде келип документин көрсөтүп, аты жөнүн айтып, эмне үчүн токтоткон себебин айтыш керек. Эгерде себебин айта албаса, сиз анда көрсөтпөшүңүз. Эгерде кечирип коесуз, кыйнай турган болсо, анда жана мен айтып кеткен, жол болсо азыр мен ушул программанын аягында айтам. Координаттарыңыздарды дароо айта кетсеңиздер, убакыт аз калды. Кайсы телефон аркылуу рабочий телефон 90 33 14 биздин бул рабочий телефон. Сөзсүз түрдө ушул телефонго кайрылыңыз. Биз мындай иштер менен да иштейбиз. Эгерде жөндөн жок документин текшерип, баягы юридикалык жардам бере аласыз. Улуттук борбордун мен деген телефон айта кетейин, 0312 66 37 18. Күндүр түндүр байланышса болот, Күндүр түндүр байланыштырга турган горячий линиябыз 0554 999 222. Кыйноонун же болбосо катаал баягы адамгерчиликсиз мамилени кайсы гана түрү болбосун байланышып, укуктук, юридикалык жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар. Чоң рахмат сиздерге. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышынан кыйноолордун алдын алуу темасында сөз кылдык. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун Чүй облусу боюнча аймактык өкүлү Гүлбарчын Ормонбекова менен Голос Свободы коомдук фондунун өкүлү Асель Койлубаева жооп беришти. Байланышка чыккан бардык угармандарга ыраазычылык билдиребиз. Марал радиосу өз уктурууларын түз ободо улантат. Алдыда жаңылыктар топтому бар. Күндүн окуясы, бурч суроолор, ачык жооптор, кайчы пикирлер, ачуу чындык, талаш тартыштар. Мунун баары Айлампа программасында. Саат 9-дан 10-га чейин тыңдаңыз.